Assalamu alaikum. Бүгүн менин ата-энемдер салат жасашат. Тагыраагы менин айылдагы үй бүлөм. Алгач огороддон салатка керектүү помидор, кызыл кызылча, сабиз, болгар калемпирин, пияз бар даярдап үзүп келип, аларды жууп, кесип алдык дагы. Kesкен соң аларды мынакей өзүңүздөр көргөндөй аябай көп помидор. Аларды кесип алган соң бул мясорубкадан өткөрдүк. Өткөрүп алгандан кийин бизде бул мясорубканын сок чыгаргычы өзүнчө. Салат жасаганда биз помидордун уругу менен кошпойбуз, дагы мынтип сок чыгаргычынан өткөрүп алабыз өзүнчө. Андан кийин мисалы керектүү мына болгар калемпирин мындай узун кылып тилке кылып туурап алабыз. Сабизди дагы ошондой эле, бирок ичке кылып туурайбыз. Дагы мындан тышкары жогоруда мен айткан кызыл кызылчаны кошобуз. Кызыл кызылчаны дагы ушундай тилке кылып туурасаңыздар болот. Эгер тилке кылып туураганга убакыт жетпейт десеңиздер, анда мынтип сүргүчтөн өткөрүп алсаңыздар болот. Сүргүчтөн биз мынакей канча 4 килограмм кызыл кызылча, 2 килограмм сабиз, 3 килограмм сабиз, 4 килограмм кызыл кызылча, бир 5 килограмм болгар калемпирин коштук. Анан отту жагы бар туурап тилкелеп даярдап алгандан кийин казанга майды куюп кызытып алдык дагы. Май аябай кызып ысып чыкканда кийин ага биз кадимки эле пиязды салдык. Пиязды салып жакшылап кызарта кууруйбуз. Өтө кызартпай куурусак дагы болот, себеби башка сабиздер деле куурулгуча ал дагы кызарып куурулуп калат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жерде азыр 3 килограмм сабиз тилке тууралган. Аны коштук. Сабиз жумшаргыча куурулат. Сабиз жумшаргандан кийин мынакей сүргүчтөн өткөрүлгөн кызыл кызылча кошулду. Бул жерде 4 килограмм кызыл кызылча кошулду. 3 килограмм сабиз, 4 килограмм кызыл кызылча жана 5 килограммдай болгар калемпири. Бизде болгар калемпир кичине көбүрөөк болуп калды дейт. Сиздер 3 килограмм же 4 килограмм кошсоңуздар болот. Биз бул 80 литрдик чоң казанга кылып атабыз. 80 дейт окшойт. Жок, калп айтам. 100 литрлик дедиби? Мынакей. Азыр баягы помидордун ширесин салып атабыз, согун. Бул жерге куйдук. Бардыгы куурулган соң помидордун согунан канча литр, так 20 литр коюлду. 20 литр коюлуп, жай отко кайнап чыккан соң жай отко кайнатып алдык. Жай отко коюп койдук. Анан салат даяр болгочо банкаларыбызды тазалап жууп, аны мынтип парт даярдап алдык. Биз буларды даярдагыча салатыбыз кайнап даяр болуп калды. Салатты 35-40 минут кайнаттык. Негизи 30-35 минут кайнатсаңыз болот дейт. Биз 35-40 минут кайнатылды. Салаттар даяр болгон соң мынтип банкаларга куюлду. Биз банкаларга куюп даярдап атабыз. Баягы эртең 9-да баштаган салатыбыз кечинде 10-да бүттүк окшойт. Андай болгону менен биз кышкыга 2 литрликтен 12 банка салат, 3 литрликтен 6 банка томат согун жана таластыктар айтмакчы чертополоттон 23 литр жаптык. Кышка